Таштак жолго эми минтип 30 жылдан соң гана асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Буга кубанган айылдыктар биздин редакция барган кезде кубанычын жашырган жок. Губернаторыбызга миңден миң рахмат. Калерсе ондан кийин мына айыл өкмөтүбүзгө, ондан кийин мына айыл башчыбызга мына рахмат. 30 жылдан бери бүтпөгөн иш мына 5-6 айда бүтүп кетти. Рахмат. Илгери жа кыйналат элек, балдар чаңда калчу эди. Шуларга рахмат. Мына акча бөлүшүп берди, бүттү мына. Жайрап каттап атабыз азыр. Жолда айныкса 6 айга барбайчу эди. Зат жасалмаштырып, азыр мына бир жакшы машиналарыбыз ham тегиз жүрөт. Учурда асфальт төшөлгөн жолдун жалпы узундугу 6 чакырымды түзөт. Таштак жолдон тажаган жергиликтүүлөр ашар жолу менен 1 чакырым жерге асфальт төшөө иштерин колго алып ишти баштаган. Андан соң Баткен өнүктүрүү фонду жана өкмөт тарабынан колдоого алынган. Эң негизги рахматыбыз ушу губернаторубуз, Баткен областынын губернаторуна чоң рахмат. Ошонун эң негизги кошкон салымы ошол кишиники болду. Анан мына диптин кызматкерлерине рахмат. Не только ушу центральный жолубузду, кээ бир ички жолдорубузду түздөп эме тегиздегенге салым кошту. Ар 2 жумада эле тетиктер ходовой частына эме кылып жүргөндачы, техникалардын жүргөнү өтө кыйын болгон. Анан кээ бир тууган уруктар келгенде чыкканга деле невозможно болгондачы. Азыр эми бүтүп калды, Кудайга шүгүр, жакшы. Анан элдин кубанычы деле жакшы, бардык эле сүйүнүп эме отуруп. Губернаторлар бул жумуштарын көрүп туруп, Баткен өнүктүрүү фондунан 15 миллион акча бөлүнгөн 2023 жылы. Эми кеч болсо дагы күзүндө жарым бүтүрүп, азыр мына калган аралыктарын бүтүрүп атышат. Биз дагы ошо айыл өкмөтү жөнтүрбастан былтыргы биз дагы 1 километр жолну айыл өкмөт эсебинен жасап бердик. Ушул жылдын эсебинен Айдеркен Жал Жаңкоргон жолу 1 чакырым, Үч Коргон Чаабай жолу 1 чакырым 100 метр, Чандеки Тамаша жолу 3 чакырым, Үч Коргон Какыр 2 чакырым 800 метр, Кыргыз Кыштак 2 чакырым жолу иш планга киргизилген. Ажамал Мурзабулат кызы, Салам медиа, Баткен.